көздөр саткын болот да. Кээде карап, кээде карай албай сатып коюшу мүмкүн толуп турду. Ошондон этият бол. Өзгөчө эркек киши үчүн эң кыйын нерселердин бири бүгүн 21-кылымда телефонду ачса да, баягы сайтка кирсе да көздү тыйыш кыйын. Көзүңдү тыйганга аракет кыл. Көз тыйсаң өзүңдү тыясың. Бул дегени чоң натыйжаларга жетесиң дегени. Көздөн башталат. Мага жакпайт ошо эркектер көрүнгөн аялдарга тыржайып, жылмайып карай берген. Мага жакпайт ошондой аялдар көрүнгөн эркектерге жылмайып, күлүп, жакшы мамиле кылып, микиге, башкага эмеге жакшы мамиле кылып, анан өзүнүн эриги калганда нерв, анан алып бер, муну алып бер, анандай, мынандай, сен андай эмессиң, мындай эмессиң, мына таңды кара, мына таңды кара, ошондой болуп ал, төшөктү алсызсың, кичине, андай, мындай деп сөздү көп айтат да. Андай кылбаш керек. Андай кылбаш керек. Эркек кишиге эң катуу удар боло турган нерсе башка бирөөгө сиз салыштырбаңыз. Эмне үчүн кыйын кыздар турмушка чыкканга кыйналышат? Билесизби, ошо кыйын кыздар, биз көрүп жаткан Курманжаракка сыяктуу кыйындар дагы учурунда эрке, бирөөнүн эркеси, бирөөнүн конфет берсе күлүп жыргап, мынтип оюнга чөбөрө турган серкеси болгон. Ошондой көңүлү ачык, жайдары кыз болгон. Бирок билесизби, алар чоңойгон сайын, өскөнү сайын, ар бир этапта эркектердин чыныгы рожасын, кожасын көрүп, чоңойгону сайын жакшылыктарды эле эмес, жамандыктарды көрө берип, көздөрү чындап ачылып калган да. Ошондуктан өздөрүнүн үстүндө иштеп, өздөрүн өнүктүргөндөн кийин өзүнөн дагы күчтүүрөөк өнүккөн эркектер, конечно, табыш кыйын болуп калды да. Булар убагында өтө сонун кыздар эле, эркек кыздар эле, башка кыздар эле, бир сөзгө алданып кала турган кыздар эле, бирок ошол абалынан пайдаланып эркектер көп нерсе кылып койгондуктан көп эркектерге ишеничи сынып калган да. Бирок бул дегени эже карындаштарым жүрө бер деген эмес. Бирге тийишиңиз керек. Ким болбосун, кайсы кыз болбосун, ал 30да болсун, 25де болсун, айырмасы жок, эри болуш керек. Эрге тийиш керек, жүрө бериш керек эмес. Чынбы? Аял себепсиз тарынбайт. Же бир нерсе кылган болосуз, же бир нерсе кылбаган болосуз да. Же кылып беришиңиз керек, же кылбашыңыз керек. Ага жага турган нерсени алып беришиңиз керек, же ага жакпай турган нерсени кылбашыңыз керек, урматтуу эркектер. Аны чарчатат, аны кыйнайт, аны себепсиз стресске түшүрөт. Наушникти кулагына тыгып, сиздин сөздөрүңүздү укпаштык аракет кылат. Сизге жакпаган кыймыл аракет, характерлар көрсөтө баштайт. Качан сиз же туура эмес нерсе кылган болосуз, же айткан нерсесин кылбаган болосуз. Айткан нерсесин кылыңыз. Бул деген арттан чүчүп калган деген эмес. Ойлонуңуз. Кет десе кетпе. Кетемин десе бар кете бер дебе, кармап кал. Аялыңызга боштук кылбаңыз эч качан. Улуктук кылбаңыз. Ал айтып кое берет, мен кетемин, же бар кете бер деп бардекилерди сүйлөп коет, өзү билген, билбеген абалда. Бирок ичинен бир эле жумшак сөзүңүз аны алып калышы толуп турду мүмкүн. Таппай эле турат, калат, 100% калат. Ал кетишке эмес, калышка себеп издейт. Ошондуктан качан бир мындай келип калган учуруңуздар болсо, бир ступенька ылыйга түшүп алып кала бериңиз. Ал кетпейт. Жакшы эркектин аял кетпейт өзү. Жакшы болуңуз. Жакшы болуңуз. 99% сени сындыра турган, сынышыңа себеп боло турган нерсе бул текебирлик, кибир. Өтө жаман нерсе бул. Мен билем дегендик, мен кыйынмын дегендик. Мен кыйынмын дегендик да жаман. Мен билем дегендик бул эң жаман нерсе. Баягы текебир адам эч нерсе үйрөнө албайт эч качан. Анан уялып отура берген адам эч качан эч нерсе үйрөнө албайт. Ошондуктан уялбаштыкка и коркпоштукка балдарыбызды үйрөтүшүбүз керек. Мектепке балаңызды жөнөтүп атасызбы школага, ага дух берип и уялба деп жөнөтүшүңүз керек мектепке. Доскага чыкканда эч нерседен коркпой и сүрдүбөй бирдекени жеткире турган болушуңуз керек балаңыз. Ага эң таяныч күчтүү ата-эне болот. Ата-эне туура тарбия бериш керек. Оларга дух бергенди билишибиз керек да.
Анан эч качан эркек киши сынбаш керек. Сынып кала турган нерсе бул текебирлик. Альпинисттер тоого чыгабыз Бизде ушундай статистика бар. Эң башында, баштапкы этапта 20% альпинисттер өлөт, үйрөнүп аткан учурда. Бирок эң көп 50ден да ашык кетет пайыз өлөт, өлүм жетим көп болот. Качан десеңиз, бул тажрыйба өтө күчтүү, 5 жылдан жогору тажрыйбасы өтө күчтүү болуп калган учурда. Неге дебейсизби? Тажрыйба күчтүү, эми өлбөш керек эле го бул. Тоого чыкканда сонун чыгыш керек эле го десеңиз, себеби ал мен билем деп калды да. Жолдо дагы 5 жыл тажрыйбам бар, 10 жыл тажрыйбам бар, автоунаа кыйнай деп калдым, мен айдайм, өтүп кетем деп. Канча кырсыктар болуп кетип атат. Кыскасы текебир болбошубуз керек. Эч качан эч кимден коркпо. Элдин күлкүсүнөн, жаныңдагы акаңбы, укаңбы, негативдер бүт бардыгын сындыр. Эч качан сынып калба. Билесизби, жөнөкөй мисал жаратылыштан ала турган болсо, кийик бат чуркайт. Тигр, арстан, ошол сыяктуу нерселер аны уулайт, туурабы? Бирок алар тездикке 100 метровкага күчтүү чуркайт. А бирок кийиктер чарчабайт. Чарчоо нелигин билбейт, тоого узоого кете берет. Бирок кийикти өлтүрө турган жай чуркаш эмес мекендешим. Ал коркуусу өлтүрөт аны. Коркуусу өлтүрөт. Жөн эле качып кетсе болот кийик. Бирок аны коркуу кармап калат. Мен нени айткым келет? Эгерде сиз мекендешим могу жерде турган болсоңуз, могу жерде мисал үчүн турасыз. Могу сиз могу жерде жарлык, сиз могу жерде турасыз да. Коркуп турасыз сиз бул жерде. Бир бизнес баштап атасыз, бир окууга кирип атасыз, же бир чоң проекттин алдында турасыз, ушул жерде турасыз да. Ушул жерден атташ керек, же аркага кетип калыш керек. Бул дегени кылыш керек же кылбаш керек деген. Коркуп эле жүрө бербеш керек. Чыңгыз хан айткандай, кылсаң коркпо, корксоң кылба деген. Коркуу көп нерсени көп учурда сындырып коет. Мисалы мен жаңы иш баштабайын, көптөгөн проекттерге башым тыга берем да. Кызыгам. Ошо жада калса врачтарга окшоп кирип операция кылып адамдар органдарын тигип, ошого да кызыгам. Насип кылса балким киребиз ошол жактарга иншалла. Айтайын деген, бир ишти баштаган учурумда дароо коркуу, окшобой калсачы деке ойлор келе берет да. Токто, стоп. Окшосочу, мындай болсочу деп өзүм дух берем да. Өзүң дух бербесең, кону кошуна чоң атаң келип дух бербейт азыр сага. Айтайын дегеним, эч качан өзүң сындырба. Коркпо. Коркконго кош көрүнөт деп туура айтылган. Вайымачы болбо. Аял киши эгерде бирөөнү сүйүп кала турган болсо, ал сүйүүнү жок кыла турган ошол эркек кишиден башка эч ким эмес. Эркек гана талкалашы мүмкүн, эркек гана жок кылышы мүмкүн толук түрдө сүйүүсүн. Аял киши өтө катуу болот, таасирдүү болот, өтө бийик болот, ардактуу болот сүйүүсү. Ошондуктан да айтарым, сүйүүгө бекем болуңуз. Бул эркектерге эскертүү. Аялдардын көбүндө сүйүүгө кошумча аркасынан 90% не бекемдик болот. Баягы өзбек бир туугандар айтмакчы, садыктык болот. Ошондой экен, катуу бол, сүйүүңө бекем бол. Сүйүүңө бекем бол, урматтуу эркектер. Тапшына кылбай аткан болсо, чалбай аткан болсо, жазбай аткан болсо, үзүлдү дегени болсо, анан ушундай кээ бирөөлөр чалбайсың, жазбайсың, башка кылбайсың, телефонум өчүп калды, башка. Азыр мындай сөздөрдү токтотуш керек да. Азыр адамдар миң зайнытмын деген адам дагы туалетке телефон менен кире турган калды да. Айтайын дегеним, кыламын деген, жазамын деген, чаламын деген, отношения, мамиле, маселе кыламын деген адам кылат, жол табат. Анан качан эле карыз керек болгондо чалып, акча керек болгондо жазып, мына уят болуш керек да адам. Бир врач таанышы бар, 100 жыл жазбайт, бир ассаламу алейкум деп койбойт. Анан бир жери ооруп калса, ушул врач менин тууганым же досум же таанышым деп чалып жазып мамиле кылып барат. Уят эмеспи бул? Туурабы? Уят эмеспи? Ар дайым мамиле кылып тур. Жума күнү жума мубарак болсун деп жазып тур, айтта жок дегенде айт мубарак болсун деп жазып тур. Анан бирдеке айтканымда мындай, ичине 0дөн баштабайсың да, жок дегенде 10дон баштайсың. Мамиледе бекем бол. Аялдын бакырыгынан коркпоңуз. Бакырып атса, чакырып атса, бирдекени талап кылып атса, ызы-чуу кылып атса, демек бул жакшы. Ун чыкпай койсо, сууп койсо, сизден сууп калса, мындан коркуш керек.
эч нерсеге карабай кетип калат. Балдай жаттуу бала деп баланы дагы мый алдырып туруп кетип калышы болуп турду мүмкүн. Айтайын дегеним, бакырып атса, чакырып атса, ызы кылып атса, нерв тез келип атса, бул жан энесинин тазалыгынын белгиси бул. Анан ызы кылса, эркек киши кичине сабыр кылып коюш керек, бир күтүп коюш керек, кичине алдаганды дагы билиш керек да жакшы мааниде. Тамам. Эркектерге өтө катуу эскертүү: өлгөнүңчө сүй, тойгонуңча эмес. Ага убакыт бөл, ага внимание бер. Мындай да, аял кишинин алдында жөн эле отуруш бар, телефон чукулап отуруш бар, и мээрим берип отуруш бар. Кээ бирөөлөр телефон колунда, аял алдында сүйлөп атат, бул маани бериш деген эмес, убакыт бөлүш деген эмес. Бул кандай десеңиз, энергия менен угасыз. Ички сырткы энергияңыз менен аялды түшүнө билесиз. Аял киши билип турат, сиз кандай мамиледесиз, ага карата кандай убакыт бөлүп атасыз, не кылып атасыз, ал ичинен сезип турат. Сезимге өтө бай го аял киши. Чынбы? Ошондуктан айтайын дегеним, убакыт бериңиз. Сени сыйлабаса, урматтабаса, сен кадыр барк талап кылба. Кадыр баркың жок жерден кадыр барк күтпө. Эгерде сени кадыр баркыңды билбесе, сени барлыгыңды сезбесе, жоктугуң менен аны жазала. Кет. Эркин кой, жөн кой, өзү билсин. Бул бардык тармакта. Кээ бир жаштар өзүгө, мен бул сөзүмдү айтып атам, кээ бир жаштар сүйүүгө жетпей калганын сүйүү темасына түшүнөт, достукка жетпей калганын достук темасына түшүнөт, ата-эне маселесинде ата-эне маселесине түшүнөт. Айтайын дегеним, сөз эсинде калат. Кимдин көйдөнүндө, жүрөгүндө не жетпей аткан болсо, сөзүм ошого тиешелүү. Менин айтып жаткан сөздөрүм байкасаңыздар көбүнчө бир тактикага урбаймын да. Ушундай сөз күчтүү тийиш керек, эч бир мусул чакага түшүп калбаш керек да. Ар бир чакага барып тийип кетиш керек. Бирок эч бир чакага тиешелүү болбош керек. Айтайын дегеним ушул. Эркин кой өзүңдү. Жигерим. Сизди арыктата турган 3 азык. Бизде айтышат ар дайым семиртүүт, муну семиртет, калориясы көп, муну жемиш семиртет, муну жебе дейт, бирок арыктата турган азыктарды айтышпайт да. Эң биринчи калориясы аз, сиз жей турган, жешиңиз керек болгон нерсе бул суу. Сууда калориясы жок, ар дайым таза, витаминге бай. Сиз мисалы магазинге кирип бир кола же султан чай ичтиңиз, бул сизди семиртет, чаңкатат. Жөнөкөй суу сизди арыктатат. Бул калориясы жок, эң пайдалуу нерсе не суу экен мекендешим. Суу ичишибиз керек көбүрөөк. Экинчиден жумуртка, сарысы эмес, ага көбүнчө ток кармайт, анан белокко бай болуп эсептелет. Көк жашылчалар, жашылча, укроп болобу, баягыдакай зелен болобу, айырмасы жок. Чөптүн бардыгын жей беришибиз керек. Чөптө АБВ, КДР, ХМТ бардык витаминдер бар. Мисалы жөнөкөй эле бадырың айтсак, бадырыңдын бир мешок бадырың эч канча калория жыйнабайт. Сулуу болгондуктан калория аз болот, капуста болобу, шпинат болобу, калориясы өтө аз. Эрте жазда, эртең жайда чыгат, дарбоз, коондор. Калориясы аз. Көбүрөөк жешибиз керек мекендешим мындай нерселерди. Токтогу кармайт, Сиз бир эсепти билип алыңыз. Бир мисалы бадырың бар, өтө көп жейсиз, бирок калориясы аз, сизди семиртпейт да. Бирок мисалы кичинекей эле тортик жейсиз, мисалы 2-3 борсок жейсиз, бирок мунун калориясы өтө көп болгонуна байланыштуу, көлөмү аз, бирок калориясы көп болгондугу үчүн сиз семиресиз кадимкидей. Сиз көбүрөөк ток кармаган, анан калориясы аз нерселерди жешиңиз керек да. Ошондуктан бул нерселерди айтып атам. Күндө ар ким көзүнө көрүнгөн, каждый магазинде бар нерселерди айтып атам. Бул үчүнчүсү алма мекендешим. Алма көбүрөөк жешибиз керек. Басканда, турганда, отурганда, эми бул туруп жей деген эмес, бисмилла деп отуруп жешибиз керек. Ошо алма семиртпейт, арыктата турган азыктарга кирет. Анан пловду былжытып жеп туруп сиңиртет экен деп алманы жеп алат да кээ бирөөлөр. Жок. Пловдон кийин канча алма жесең да арыктабайсың. Максат мекендешим не? Бул ар дайым туруктуулукта турат. Ар дайым туруктуулукта. Анан бир ай айны питание кылып туруп, анан 2 жума бөктүп жей турган болсоңуз, мурдагынан дагы көбүрөөк себип кетесиз. Ошондуктан ар бир иште туруктуулук негизги маселе. Кээ бирөөлөр жаңы жылга жаңы план түзөт. Жаңы күнгө, жаңы понедельник үчүн жаңы пландар түзөт. Что
алар күтөт, алар ойлойт, сыйкыруу табете келип калат, ошол күндө жашоосу өзгөрүп кетет деп. Жаңы жыл дебейин, жаңы күн дебейин, азыркы учуруң, азыр башташың үчүн сага 3 план, негизги план. Кааласаң понедельниктен башла, кааласаң жаңы жылдан башла, бул өзүң ишиң. Биринчиден, туруктуу бол. Не кесип кылба, туруктуу бол. Ийгиликтин жөнөкөй элеси билесиңби эмне? Жекчен айтканда, бир иште туруктуу болуу. Бир ишти кайра кыла берсең, ошонун иштин результаты сөзсүз түрдө болот, болбой калбайт. Бир иште туруктуу болушубуз керек да. Сенин косягың, сенин айыбың, менин айыбым, мен бир туруктуу иште туруктуу эмесмин. Сен бир иште туруктуу эмессиң. Таштап кете бересиң. Биринчи гантель көтөрүп көрөсүң, оор экен, спорт болбойт экен мага деп кетип каласың. Барып туруп барып английский курска окуйсуң. Анда бир ай кыласың, оор экен, болбойт экен дейсиң, кетип каласың. Дагы бир жеңилирээк нерсе көрүнсө ошого барасың. Бирөө мактап койсо ага барасың, буга барасың. Ошентип өмүрүң мына 25 жылга чыгып калдың. Аркаңа карасаң, же спортто жоксуң, же стройкада жоксуң, эч нерседе жоксуң. Жок болуп кетишиң аз калды да. Айтайын дегеним, бир иште туруктуу болгонуңда, мисалы 15 жаштан баштап азыр 25тесиң, 10 жылда англис тилиге туруктуу барып болгонуңда, азыр англис тилде сен кенен сүйлөп калмаксың да. Эки сөздөн үйрөнгөнүңдө деле кенен сүйлөп калмаксың. Окуучулар 11 жыл мектепте окуйт, 5 жыл университетте окуйт, 15-16 жыл өмүрү кетип атат, бирок бир эле англис тили билбей чыгат. Ошончо жерде окуп. Айтайын дегеним, бир нерседе туруктуу болуш керек адам. Туруктуу болгондо гана ийгилик жаралат. Көп нерсени мечтать этпе, фантастик кыялдарга берилбе, бир эле нерседе туруктуу бол. Туруктуулук негизги маселе мекендешим. Ал эми экинчиден мени 3 потокко бөлүп турган болсоң, иштете турган, ой жүгүртө турган, аны таштап кое турган, историяга таштап кое турган үчүнчү жагы, сен ар дайым историяга таштап кое бересиң, кийин кылам деп, Мен ушундай кылыш керек эле. Мисалы, Инстаграмда кетип атасыз, сохранить кылып коесуз, кийин көрөм же кийин пайдасы тийип калат деп, Бирок ошону билесизби, ачыкча бир жүктөй болуп тура берет да. Ошону кийин сиз баары ачып карабайсыз, ошону баары колдонбойсуз, билесиз. Же ошол учурда кылбайсыз, же өткөзүп койбойсуз да, сохранить кое бересиз. Ошол сыяктуу мээңиз дагы ошол соцсеттерде сыяктуу, ачык нерселерди, мусул нерселерди чогултуп кое бересиз, же колдонбойсуз, же унутуп бербейсиз да, ошентип ойлонуп жүрө бересиз, кылыш керек эди деп. Мени да кыйнайсыз, өзүңүздү да кыйнайсыз, чарчатасыз. Айтайын дегеним, дароо кылыш керек же кылбаш керек. Же кыл, же кылба, болду да, и все. Бул экинчи маселе. Ал эми үчүнчүдөн, өзүңдү эркин кой. Эч качан өзүңдү алдырып койбо. Стресске, депрессияга, арзыбаган ойлорго, арзыбаган коркунучтарга өзүңдү жеңилдирбе. Жашоо кыйынбы? Сен дагы кыйын бол. Алар кыйынбы? Сен дагы кыйын бол. Бизнесменди көрүп суктанба, күчтүү деп. Ал болгону сенден кичине мурдараак баштады. Сен андан өтүп кетсең болот, 100%. Кандай жаатта болбосун өтүп кетесиң. Сенден ар дайым кыйындар болот, сенден сулуураак ар дайым болот, сенден акылдуураак ар дайым болот. Менден дагы, андан дагы. Бардыгынан байраак акылдуу сенин ар дайым табылат да. Мисалы 26-жылда миңдеген кыздар 18 жашка толот. 2050-жылда дагы миңдеген кыздар 18 жашка толот. Айтайын дегеним, бул бардык тармакка, например, болуп атат бизге. Акыл жактан, бизнес жактан бардыгы 18 жашка толот дегени да. Көрдүңбү, күчтүүдөн күчтүү ар дайым чыга берет. Ошондуктан өзүңдү көп кыйнабай, эркин бол. Билбейсиңби? Все, болду. Башка бирөөгө салыштырган адамды кем акыл деп ойлойм мен, жеке өзүм. Неге өзүңдү салыштырасың бирөөгө? Неге салыштырасың? Нең үчүн салыштырасың? Да, көзүбүз окшош, эки бутубуз, эки колубуз бар. Бирок неге байлык маселесинде жана башка темаларда өзүңдү салыштырасың? Салыштырба. Сен идеалсың. Мен балама айтамын да, бир проблема болсо, бир кызык болсо, бир түшкүн маселе боло турган болсо, коркпостон мага айта бер. Мен неге андай кылдың? Мындай кылбашың керек эле, бир нерсе колуңдан келбейт, эптей албайсың дей турган ата эмесмин. Болду, чечебиз балам, дей турган атамын, деймин да. Айтайын дегеним, бул бардык маселеде. Аялдардын көбү күйөөсүнө проблемасын айтпай жүрө берет коркконунан. Айтса, сен ушундай кылдыңбы, кылбашың керек эле, неге мага мындай кылдың, мындай кылдың деп уланып кетет да. 100 жолу айткан, бирок кылган эмес. Анан өзү кылып койсо бир ай анан болду да. Вес кону коштан үйгө чейин башына кийип алып, ызы чуу, күндө уруш, күндө ызы чуу. Маселе болду, эркек киши чечиш керек, жоопкерчилик эркектин мойнунда. Семья башкаруучу ал, ата ал. Апа эч качан ата эмес. Мисал үчүн, аялыңыздын атасы көз жумуп калды. Атасы көз жумуп калды дагы.
үйүнө барып таштап келдиңиз, ал жерде ызы чуу, башка сиз өзүңүз үйүңүздөсүз. И таштап келгениңизден кийин эле бул жакта сиздин атаңыз көз жумуп калды. Эми мисал катары айтып атам. Сиз атаңыз көз жумуп калды. Эми сиз негизи анын атасы өтүп калгандан кийин сиз ага дем күч беришиңиз керек. Эми сизге дагы дем күч керек да. Туурабы? Бул учурда эми бирдей турасыңар, бирдей турган учурда ким кимге дем күч бериш керек? Албетте эркек киши. Эркек киши дем күч бериш керек. Себеби ал аял да. Бүгүн арзыбаган нерсеге таарынып, сообщениялар аркылуу, бирдекелер аркылуу жазбай, чалбай, жооп көтөрүп, трубканы көтөрбөй, ушинтип эркек киши, кээ бир эркектер жаш бала болуп алат, таарынып алат. Аялга таарынбаңыз. Аялга таарынбаңыз. Ал эркектин иши эмес. Кымбаттуу эркектер. Аялдар анан баягы аялдык намыс деп, аялдык бирдекелерди көтөрүп алып, асманга чыгып албаңыз эч качан. Себеби канча жылдызга башыңыз жетсе дагы бутуңуз жерде тура берет да. Өзүңүзчө арам нерселерди ойлоп, арам нерселерди токуп алып, эркек кишинин телефону өчүп калса, бирөөсү менен жүрөт да деп 20 күндөп телефондобой коюп чалса да, жазса дагы балким эркек кишиңизди бирөөлөр камап койду. Сиз каяктан билесиз? Балким бирөөлөр уруп кетти. Мисалы үчүн, буту сынып калды. Телефону заряд өчүп калды. Мисалы үчүн. Телефону жоголуп калды, сиз каяктан билесиз, мисалы үчүн. Аны арам ойлоп, бир эле ойлоо болбоңуз да. Ушу менен жүрөт деп туруп, ушуну принцип катуу кармалып, ушунда тура бербеңиз да эч качан. А сизде 1000 жолу телефон өзгөрөт. Туурабы? 1000 жолу чалат, албай каласыз. Кээде себептер менен, кээде себепсиз, кээде атайын эмес, албай каласыз, башка болот. Себебин айтсаңыз күйөөңүз дароо эле түшүнөт. А бирок сиз неге түшүнүштүү аракетин кылбайсыз эч качан ага? Ал сизди бирөө менен мындай кылып кетти, андай кылып кетти деп парамойдо болбойт. А бирок сиз неге бир жолу телефон трубканы көтөрбөй калса, сен ушундайсың дешиңиз туурабы, туура эмеспи? Айтайын дегеним, урматтуу эже карындашым, арам ойдо болбойлу. Эркектерге дагы тиешелүү, аялыбыз тууралуу, аялдар эркектер тууралуу арам ойдо болбойлу, арам күмөндө болбойлу. Телефон тырык десе дароо ким жазды, не болду? Жүрөктүн ушуна алып. Кереги жок нерсе. Кереги жок карындашым. Ажыраш, апам айтты ажыраш деп, атам айтты ажыраш деп, кона кошуналарым айтты, подружкаларым айтты, мына жердин не кереги бар деп, акыры өзүм дагы ажырашыш кадимкидей сезимимде, түшүнүгүмдө пайда болуп калды дейт да. Ошентип ажырашыш мээге келгенден кийин ажырашыштын гана себептерин издеп калат экенсиң аял киши. Ошентип себептерин издеп, күйөөмдүн ар дайым против жактарын издеп, бир жакшы жагын көзгө көрүнбөй турган кылып, көрүшүктү каалабай, жаман жактарын изет этип, өзүмө себеп кылдым дагы ажырашып кеттим дейт да. 4 балам бар. Ажырашканга чейин өтө ойлодум, мен ажырашып жеңил жашаймын, сонун жашаймын, мында эркиндикке чыккан куш боломун, өзүм үй салам, өзүм машина алам, мындайча айтканда бизнес леди болуп кетемин деп ойлодум и ажыраштым. Ажырашып көп нерсе өзгөргөнү жок. Анын жашоосунда, бирок меникинде өтө көп нерсе өзгөрүп кетти. Күндөрдөн бир күн балам өтө катуу ооруп калып, больницага баламды алып бардым, аптекага алып чыктым, дары алып келдим, башка кылдым, колдон келген баардык нерсени кылып аттым. Бирок билесиздер, ошол учурда мен отурган скамейканын алдында балдары ооруп калып, бир жубайлар келди дейт да. Аялы ыйлап атат, күйөөсү анын алдында туруп дух берип атат аялына. Сыгылба, эчтеке болбойт, өтүп кетет. Кудайым буйрса балабыз жакшы болот. Сен сыгылбагын, мындан башка дагы врачтар толтурат, мындан уктуусуна барабыз, сонун болуп кетет, эч кайгырбагын деп өтө күчтүү дух берип атат. Бирок мен ушул жакта ушунчалык чөгүп кеттим, ошол күйөөм жоктугуна байланыштуу, ушул сөздөрдү айта турган адам жоктугуна байланыштуу өтө өзүмдү чөктүрдүм. Мен 1000 кайгы, 1000 күйүттө аркага кайттым дейт да. Кана бир тагдырды аркага жылдырыш мүмкүнчүлүгү болсо, кана күндөрдү аркага жылдырсам, кече ажыраш деген подружкам жок, кече ажырашып кет деген апам жок, кече ажырашып кет деген эжелерим жок, бүгүн больницада өзүм баламдын алдында отурам дейт да. Ошол мындай бул математика жакты эле эсепке албастан аял киши ар дайым моралдык, руханий жакты дагы эсепке алыш керек экен ажырашыштан мурда. Эгер менин колумдан келсе аркага жылдырып эч качан ажырашпайт элем дейт да. Айтайын дегеним, эже карындаштарым, суранычым, өтүнүчүм, эч качан ажырашыштын себептерин издебеңиздер.
качан ажыраштын, таштап кетиштин, алдап кетиштин жолун издесеңиз, ошого ылайыктуу себептерди шайтан мээңизге бере берет. И ошол принципке аялды көрдүңүзгө өзүңүзчө катуу туруп аласыз да гана ажырашып кетесиз, көчөдө каласыз. Көчөдө каласыз дегени баары жоктон көчөдө каласыз. Ажырашкан аялды биздин коомдо кандай карайт өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Ачык унитаз болбоңуз. Ар ким каалаган ишин кылып кете турган унитаз болуп калбаңыз. Ал Бухарадан келип алагарга чичип кетиптир дейт. Ажырашкан аялы башына, билесиздерби, эзелден ушундай сөз бар. Ошондуктан ажыраштын эмес, жашап кетиштин жолун издеңиздер. Апаларыбыз кандай кыйынчылыктар болду, аталарыбыз алда кандай туруп берди. Бул деген өтө страшный болбосо, өтө жаман абал болбой турган болсо ажырашпаңыздар. Эгер уруп өлтүрүп кое турган болсо башка да мындай себептерде караш керек мындай. Мына эркекти алда серьезный караш керек. Айтайын дегеним, ажырашпаганга аракет кылыңыз, урматтуу карындашым. Бактысыз болуп каласыз. Миң эсе айтам, бактысыз болуп каласыз. Ошо күндөрдө эстеп ыйлап каласыз. Эркек бир айтат, аял миң айтат. Эркек киши айттыбы кылба, кылба дедиби кылба. Кылбай койгонуң жакшы. Ар тараптуу ойлонуп. Мисалы үчүн жаңы жылга өзүбүзчө, анан 8 мартта өзгөчө кыздарыбыз, аялдар өзгөчө козголонот. Подружка менен отурам, коллектив менен отурам, эркектер келет, 3-4 эле эркек келет. Анан мындай деп күйөөсүнүн башын жейт да. Кой барба, өзүм алып барып келем. Мына пальтону кий, жок, мен мына көйнөк кийишим керек. Кызыл фигурасы жан башымдай чыгып туруш керек, кемчектер мындай чыгып туруш керек. Уч көйнөгүн кием, бул мактаныш керек да барып. $100 көйнөк. Не кереги бар? Сен бир жылда бир отуруп атасың алар менен. Эриң менен күндө жатасың го, туурабы? Күндө сени тойгозот, сүйлөй берип сен ушундай кыласың деп. Күндө жаман сөз укканың жакшыбы же бир күн ошо күйөөң каалагандай барып келгениң жакшыбы ошол жерге? Барба. Барба деген жерге барба. Ал түшүнөт да, эркек киши дагы мындай жинде эмес да, акамак эмес да. Сага жакшылыкты каалап атат ал. Ошондуктан күйөөң ал. Ошондуктан сен менен балалуу болду ал. Ошон үчүн балаңды сүйүп атат. Ошон үчүн балаң сүйгөн үчүн сени сүйүп атат, сени карап атат. Айтайын деген, кыска ойлук кылба. Кыска ойлук кылба. Ошо качан бир вечер болуп калса дагы бирдеке болуп калса аялдар 100% мээ токтоп калат да. Барышым керек, ушундай кылышым керек. Эч нерсе токтото албай калат да. Аны шайтандын 1000 түрү жерге келип отуруп алат. Ушундай майда шайтандар экен, эми аягынан кытыгылайт, биягынан кытыгылайт. Аялдар ушу болбой калат да. Барбасам болбойт, өлөм, томдон таштайм, бөйрөктөн бергиле өзүмдү алсам, туалет каяктат. Ушундай не кереги бар, урматтуу карындашым? Тынчтык керек кой. Эриңизге дагы сизге дагы, туурабы? Ошо не кереги бар? Отуруштун не кереги бар? Ойлонуңуз бул темада, урматтуу карындашым. Ойлонуңуз. Эриңизди кыйшык, кычык сөздөр менен мээсин какпаңыз. Эркек кишиге жакпайт. Жакпайт. Кийин ошол сиз айтып жаткан сөздү чындап далилдеп коюшу мүмкүн да эркек киши. Сизге үчүшкөндүктөн далилдеп коет. Жөнөкөй эле мисалдардын бири, бир акебиз КамАЗда жүк ташыйт экен эки жака. Анан фура эми жолдо, машинада жүрөт, аркасында жүгү, тамагы дагы ичиде, фурада. Анан кыйын кыйшык жүргөн аялдар дагы жолдо өтө көп билесиздер, ала кет дегени болот, башкасы болот. Мен ошол адал никемдеги аялымды өзүм сактагандай сактадым. И мен жолдо ар дайым таза жүрдүм. Жолдо ар дайым таза жүрдүм. Кудай көрүп турат деп. Ар дайым таза жүрдүм. Бир аялды алган жокмун машинага, салган жокмун машинага, бир арам маселе болгон жок дейт да. Ар дайым өзүмдүн жүгүмдү ташыйм, ишимди кылам, бизнесимди кылам, жүктөрдү, товарларды ташыйм. Бир жаман нерсеге аралашкан жокмун. Бирок аялым келген сайын аялым ар дайым кычык сөздөрдү айтып, кыйшык сөздөрдү айтып, сен паланча менен жүрөсүң, жүгүңө кошуп бир кызды салып аласың. Сенин экинчи аялың бар, экинчи аялга үйлөнүп алгансың, экинчи аялың менен жүк ташып келесиң деп ушинтип айта берет дейт да. Кийин аялыма өчөшүп, аялым жалганчы болуп калбасын деп, эртең Кудайды алдап жооп берип калбасын деп, экинчи аялга чындап үйлөнүп алдым дейт да. Аялым жалганчы болуп калбасын деп. Анан кээ бирлер бүгүн Дамира дейт, Нагиза дейт, о дейт, бу дейт, ар кандай шылтоолорду таап күйөөсүнү басмалаганга аракет кылат. Басмырлаганга аракет кылат. Кудайым өзү сактасын. Кудайым өзү сактасын. Урматтуу эже карындашым, балким өзүңүз таза эмессиз. Менден күнөө издебесин деп биринчи корккон биринчи муш көтөрөт дейт. Ошол сыяктуу биринчи камчыны сиз басканга аракет кылып атасыз. Менден косяк издебесин деп.
айтайын дегеним ушундай ойлор дагы келет. Бул эркектердин көз карашы да, ошону айтып берип атам сизге. Сиздин сөзүңүздү далилдеп калбасын. Анан өзүңүздүн айыбыңызды жабам деп маселени козгой эле коюңуз. Тынчтыкка жетпей, жан дүйнө, сырткы ой мээңизди тазалаңыз. Анан болбогон нерселерди ойлоп таап алып, бир досу тамашалашып жазып койсо, ошонун аркасынан ажырашып кеткен билсем, Босу эркек киши жазган аякта. Ошондой бир нерсени тактабай туруп, дароо ажырашам башка дегенди коюш керек да. Эң көп жаман иш болот. Никесиз карым-катнаштар болот. Эң көп болгону дагы. Арендага бериле турган мынау отелдер, квартиралар бардыгы толуп калат. Эң кымбаттай, бирок кымбаттыгы карабастан толуп калат. Ошол күнү жамандыктын бардыгы болот. Скорый помощьтар даяр турат. Каякта бирөөнүн жүрөгү жарылып кетти, кимди уруп кетти. Милициялар ар дайым даяр турат. Каерде ким урушуп кетип, ким эмне болуп кетип деп. Бул күн кандай күн билесиздер? Бул биз билип туруп кылып койсок эчтеке болсо керек, мындай эле тортуна отуруп кое берели деген жаңы жыл маселеси. Жаңы жыл маселеси. Этият болобуз. Чоң бир ямада мунун ичиге сиз дагы тартылып түшүп калганыңызды билбей каласыз. Коллектив деген өтө коркунучтуу нерсе чыккан азыр. Ошол коллектив деп иштеген жерде досу, аял киши аралашып бүт бардыгы бирдей бийлеп, бирөөсүнүн 2 баласы бар, бирөөсүнүн аялы бар, айырмасы жок келип отурушуп коллективде эми деп. Кудайым өзү сактасын. Кудайым өзү сактасын. Эч качан жеңилбе. Бийиктикке ар дайым аракет кыл. Бийиктиктерди көбүрөөк кара, тоолорду, асманды, бийиктикти көбүрөөк кара. Себеби проблемаларың сиз деле жер каратып коюп аткан учурда. Бийиктиктерди кара. Неге бийиктиктерге чыгыш кыйын? Неге бийиктик кыйын? Негизи эле, чокко чыгыш кыйын. Кыйын болгондугу үчүн кызыктуу да. Канча кыйын, мүмкүн эмес дейилген нерселерди кылганың сайын көбүрөөк ийгиликке жеткен болосуң. Адамдардан айырмаң ошо кылган ишиңде турат, эмгегиңде турат. Путиндин сен менен менден айырмасы жок, болгону эмгегинде айырмасы бар. Чыңгыз Айтматов атабыздын айырмасы бизден, ал жазды, окуду, эмгектенди ар дайым. Ар бир адам бизден ал кандай должность маселесинде кыйын болбосун, күчтүү болбосун, ал биз сыяктуу адам. Болгону ал бизден көбүрөөк иштеди, көбүрөөк эмгек кылды. Айырмасы ошондо. Чокуда күчтүү адамдар чыгат. Ошондуктан ал жерде саналуу адамдар бар да. Ал жака чыгыш кыйын, түшүп кетет, көп үмүтсүздүктөн кайтып кетет, аркага кайтат, чегинет. Күчтүүлөр гана ал жерге чыгат. Ошон үчүн ал жерде эсептелүү эле адам болот. Ошондуктан аракет кыл, күчтүү бол, кыйын бол. Ой, кыйналып кеттим деп жатып алба. Кыйынбы? Сен да кыйын бол. Жеңилбей эч качан. Ар тараптуу жолдо бүгүн поле бош турат. Бизнес тармагына киресиңби? Курулуш жаатына киресиңби? Илим-билим тармагына киресиңби? Кайсы тармакка кирбе бүгүн поле сеники. Орденди жөн эле алып койсоң болот. Нобелди жөн эле алып койсоң болот. Аракет кыл, аракет кыл. Жеңилбей эч качан. Чокулга чыксаң, жыланды дагы көрөсүң, кушту дагы көрөсүң. Жылан сойлоп чыкты, куш учуп чыкты. Куш дароо эле учуп чыгат 1 саатка жетпей. А жыланчы жылдар сойлоп чыгат ал чокуга. Бирок экөөнүн тең максаты бар эле да, ошон үчүн чыкты. Чыкты. Бүгүн себептерди өзүңө шылтоо кылып жалкоо болуп жатып алба. Себептер сени сындырат. Себепсиз башта. Өзүңө жалкоо болушуңа комфорт зонасына шарт түзүп алба. Эркек киши эч качан кетпей турган. Аялдын ар дайым скотч сыяктуу, магнит сыяктуу тартып ала турган. Аялдын 10 сыпаты, 10 эрежеси, 10 жолу дейбиз, Биринчиден, аял киши сыр сандык болуш керек. Үйдөгү эркек тууралуу, эри тууралуу, өзү тууралуу, үйдөгү сыр нерселерди эч качан сыртка алып чыкпаш керек. Эң өкүнүчтүүсү, эң коркунучтуусу подружкаларына, досторуна айтпашы. Кыз досум жакын деп, жакын досумда жакын досу бар.
Өзүңүздү кандай карасаңыз, мисалы сизге бир сырды айтат, досум эч кимге айтпа деп, сиз канчасын айтып салдыңыз? Подружкаңыз деле ошол сыяктуу, канчасын айтып салат, билесизби? Анан айланып барып күйөөңүзгө жетип барат, анан күйөөңүз эч качан бирдекени айтпай турган болот, ишенбей турган болот. Эркек ачыла берет, бирок бир күн жабылат, болду эч нерсе билбей каласыз. Көп нерседен куру каласыз. Ошондуктан сыр сандык болуңуз биринчиден. Ал төшөк маселесинде, өзгөчө төшөк маселесин айта берет да, эркегим мындай, эрим мындай, слабый, күчтүү деп ушинтип айта берет. Башкалардын жок дегенде оюн бузасыз да, ушунуку күчтүү экен, менин күйөөм кандай деген суроонун негизинде калып кетет башка подружкаңыз. Ошондуктан сырларды эч качан эшикке алып чыкпаңыз. Сыйлай билген, экинчиден сыйлай билген эркекти адам катары баалайт. Муну кандай түшүнүшүңүз керек десеңиз, мисалы үчүн срочно бирөө айылдан чалып калды, бирөө өлүп калды, мышык өлүп калды, ит өлүп калды, кыскасы бирөө өлүп калды, өтө срочно кетишиңиз керек. Күйөөңүзгө чалдыңыз, албай калды. Күтүш керек. Уруксат сөзсүз түрдө алып кетиш керек да. Өзүм билем, өтөгүм төргө келем деп туруп, каалаган иши, каалаган таксини чакырып, каалаган менен кетип калыш, бул сөзсүз түрдө ажырашууга, талак алышыңызга биринчи себептерден болуп калышы мүмкүн. Себеби ачуу келгенде акыл кетет. Көптөгөн талактардын жооп бериштеринин себебин сураган учурда ачуу үстүнө билбей кылып алдым дейт эркек кишилер. Ачуусуна тийген ким? Ошо аялдын өзү эле болуп атпайбы? Туурабы? Сыйлай билет. Сыйлаш деген ошол. Урматын жайга коюш. Ишенимдүү. Ашыкча шек санабайт да. Шек санатпайт аял киши. Бары жогу ачык. Неге аял эркек темасында девушка паренdik неге болбойт десеңиз, девушкасынын телефонунда 180 пароль бар да. Телефонунда өзүнчө пароль, WhatsApp'ында өзүнчө пароль, адамдын өзүнчө пароль. Бир соцсет кылдыган 28 та соцсет кылдыган. Бир профиль эмес, 28 та профиль менен аны күзөтүп турат. Агент үнүнсем да. Неге жоопкерчилик? Болду, токтодум. Менин кыйшык жашооң токтот. Сен реал жашоого кирдиң деген, ишенимдүү бол деген. Ашча сек санабаш керек эркек киши сизден эч качан. Тынч мүнөздүү, ар бир нерсени уруш менен чечпейт. Тынч мүнөздүү болушуңуз керек. Күйөөңүздүн досу кыздын атынан тийишип, жазып, мындай дей турган болсо, дароо кирип ызы чыгып, эч нерсени тактай билбей туруп эле ызы чыгып, болду, мен кеттим, жообумду бер, экексиңби, 3 талагымды бер, 1 талак болбойт экен деп чыгып алат да. Жок. Токтош керек. Жообуну бер дей берсеңиз, жообуңузду берип койсо эмне болот? Кийин өзүңүз өкүнүп каласыз, ойлонуп каласыз, туурабы? Ошондуктан эч качан дароо чечим кабыл албаңыз, ойлонуңуз, тактаңыз бир нерсени. Тынч мүнөздүү болуңуз. Ар бир нерсени уруш, ызы чуу менен тилим бар деп эле чача-пача дей бербестен, тынч болуңуз. Оор басырыктуу болуңуз. Колдоо көрсөткөнү билиңиз. Андан кийинкиси колдоо көрсөтүңүз. Өзгөчө оор учурда жанында болушуңуз керек. Көчөдөгү баш кесер болсун, бандит болсун, арам жеп жүргөн алкаш болсун, айырмасы жок. Эгер аял киши алдында туруп берсе, андай аялды алкаш дагы барктайт, алкаш дагы сыйлайт. Сырттан коркунуч, ит чуркап келаткан болсо, итке өзүн таштайт, ошо алкаш болсо да. Неге? Себеби аял киши аны кыйын күндөрдүн алдында туруп берди да. Мындай аялды эч качан эркек киши унутпайт. Макул фигурасы жоголуп кеткен болушу мүмкүн, макул семирип кеткен болушу мүмкүн, макул башка себептер болушу мүмкүн. Бирок аял кишинин туруп бергенин, кыйын күндө таштап кетпегенин эркек киши эч качан унутпайт. Мындай аялды ар дайым сыйлайт, урматтайт. Чынбы? Колдоо көрсөтүңүз ошондуктан. Сени колуңдан келбейт, айттым эле го, муну кылбашың керек эле, мен айткандай болду дебеңиз. Бир иш окшобой калса, андай дебеңиз. Мындай кийинкиси окшойт, өмүрлүк жолдошум, мен сизге ишенем, колуңуздан келет деген. Ал сизге мындай түйүлүп аткан болушу мүмкүн, башкача жаш бала сыяктуу. Бирок ошону дагы айтпай атпайсызбы сиз? Жөнөкөй нерселерде колдоо көрсөтпөй атпайсызбы сиз? Түштө чалып, мындай себепсиз эле чалып, жакшысызбы, балыңыз жакшыбы, эмне кемчилик бар, эмне кылып турайын мисалы. Мисалы кечке ужинге эмне тамак кылайын, эркек мындай ойлонот да, орду бар экен семьяда. Мага карап чечилет экен. Үйгө дагы ошо тамак кылып турсаңыз, сизди күтүп атабыз десең, эркек киши үйгө тезирээк келет мисалы үчүн. Анан ровно жетте келип калышың керек деп, баягы кыйшайган кабырга менен, кыйшайган рожа менен
сасып кеткен кийимдер менен, тамак жок, эч нерсе жок, нерв мынандык кызарып күтүп отурган болсоңуз, кайсы эркек киши саат 7-де келет? 7-ден чыгып, иштен чыгып, туруп барып чайханага барат, курсагын тойгузат, башка кылат, анан кечке түнү кирип келет. Ошондуктан бул маселелерге маани бериңиз. Колдоо көрсөтүңүз. Акылдуу сүйлөңүз. Акылдуу сүйлөңүз. Сөзү менен жаралаган аялдар өтө көп. Сөз атылган ок. Ал кетти, болду, тийди, ал жаралады. Сасыган сөздөрүңүз менен баягы мусор тутпаңыз, өткөн өтүнүш менен мусорду. Сиздин мусоруңуз туткан жок. Сиздин канча мусоруңуз бар? Канча каңызда тазаланбаган жериңиз бар? Аларды тутуп аткан жок күйөөңүз, мисалы үчүн. Билип турат күйөөңүз. Канча чыгып отурган чубак жерлериңиз бар, бирок көз жумду. Сиз дагы көз жумуңуз. Катасыз, күнөөсүз, кемчиликсиз адам жок. Бири-бириңиздерди кечирдиңиздер, ошон үчүн никеден өттүңүздөр. Жараткан бизди кечирсин деп толбоо кылып жаңы жашоого кадам койдуңуздар. Эми мусор тута турган адатыңызды жыйыштырыңыз. Акылдуу сүйлөңүз, ар бир сөздү ойлонуп сүйлөңүз. Себеби решающий болуп калышы мүмкүн ар бир сөзүңүз. Өзүнө кам көргөн. Бул кам көрдү дегени сыртка мынтип упа, макияж, бирдекелерди коюп алыш деген эмес. Ичкиси кандай? Макул. Сонун макияжды койдуңуз, сонун лептерге помадаларды койдуңуз, ботокс кылдырдыңыз, филлер койдурдуңуз, кулактарга дагы бирдекелерди кылдырдыңыз, жасама жамбаш көкүрөк койдурдуңуз, бирок оозуңуздан муну ким эле, Дамира ким эле деп турсаңыз кандай жагасыз, мисалы үчүн. Биринчи сөздү оңдобойсузбу, тилди оңдобойсузбу, мага көөдөмдү оңдобойсузбу? Хорошо, курсагыңыз ток, бирок жан дүйнөңүз ачка болуп атпайбы сиздин? Макул, бүгүн жей берип семирдиңиз, бирок жан дүйнөңүз ачка болуп атпайбы сиздин? Чынбы, эже карындашым? Эркек кетип калбайт, кетпейт эч качан. Сизден качан жакшы жылуу сөздөр чыкса, көзүңүзгө, өзүңүзгө эмес, ичиңизге дагы кам көрүшүңүз керек. Ичиңизге жөргөмүштөр уя салып, душам таза болду деп эмне кереги бар? Ошо ичиңиздеги сыртка чыгат да. Жылуу мамиле, мээримдүү, назик болуңуз. Ошону изучать этиңиз, ошого тиешелүү китептерди окуңуз, назик болгонго аракет кылыңыз. Корс болуп, копол болуп, эркек сыпат болушту баштасаңыз, эркек киши колдон ала баштайт сизди. Качан назиктигиңизди билдирсеңиз, эркек киши колдон келишинче жардам бергенин аракетин кылат. Аялдыгыңызды билдирип туруңуз ар дайым. Аярлуу экениңизди билдирип туруңуз ар дайым. Болду, менмин дей бербеңиз да. Жылуу мамиле, сабырдуу. Эмоцияга эч качан алдырбаңыз. Эмоцияны көзөмөлдөй билиңиз. Күйөөңүз тууралуу бирөө бирдеке деп койсо, дароо келип сен ушундайсың дебеңиз да. Диагноз дароо койбоңуз. Уколду, дарыны дароо ичпеңиз өзүңүз. Такташ керек. Бир маселени билиш керек. Телевизордо уруша берет экен да. Эр катын урушканын телевизордо коюп койсо, кошунасы болуп калып, бул жаштар урушуп атат деп барып кайненесиге айтып бериптир. Кайненеси жетип келгенсиздер уруштуңарбы деп. Көрдүңүзбү, баягы кулак кандай жаман нерсе. Сабырдуу болуш керек, эмоцияга алдырбаш керек. Максаттуу жашоодо жашаганды билиңиз, урматтуу эже карындашым. Максаттуу. Жашоодо өзүңүздүн ордуңуз болсун. Күйөөңүздүн жашоосунда дагы өзүңүздүн ордуңуз болсун. Сиз ажырагыс бир бөлүгү болушуңуз керек да, күйөөңүздүн. Сиз мындай кылышыңыз керек. Күйөөңүзгө келип, муну айт. Канча сутка тиякта не кылып чыктың? Мына жакта не болду? Неге муну айтпадың? Дебешиңиз керек да. Сиз ушундай ишеничтүү болуңуз, күйөөңүз бир маселе болгондо дароо сизге чалып, мындай болуп атат, не кылайын дей турган болсун. Болуш керек. Анча сиз ишенич беришиңиз керек. Бир жолу айтып атса, ол 28 жаштан кайра күйөөңүзгө айланып келип атса айткан сөздөрүңүз. Сизге ишенип бирдекени айтат, аны кайра 28 жаштан угасың да. Текшерип көрөйүн деп бир сөздү айтып көрөсүң, аны кайра 58 жаштан угасың. Анан кантип ишенесиң ага? Кантип ишенесиң? Ишеничтүү болушуңуз керек. Ишенип сизге бир нерсени айтат. Проверкадан өтпөй калыңыз, болду, эми өмүр бою сизге эчтекени айтпайт. Болгондо да назик маселелерди эч качан кеңешпейт. Анан өзүңүз жей бересиз. Неге мага айтпайт, мага ишенбейт, башка. Бул тилиңизди караңыз, өзүңүздү караңыз. Үй бүлөлүк баалуулукту билиңиз. Семьяны сактап калыш
Бул сиз тараптан дагы аракетке түртөт. Күйөөм кылыш керек, аны кылыш керек, муну кылыш керек деп отура бербеңиз да. Колдон келишинче сиз да кыла бериңиз. Мисалы күйөөңүз ишке кетип аткан учурда мотивацияны күчтүүсүн берип, бизге урул кылып келбе, жаман иш кылып келбе. Таза эки нан таап келсең да тазасынан таап кел, биз ошону жей беребиз. Торт жешибиз шарт эмес деп мисал жөнөтсөңүз, күйөөңүзгө дагы өтө күчтүү жетет да бул жерге. Бул аялым мындай депчи. Бир нерсе иш кылып атканда дагы ойлонуп калат. Болсо болуп арамданбы, адалданбы башка айырмасы жок. Кылышың керек деп туруп алсаңыз бул болбойт. Ошондуктан мындай аялдын сыпаттары жакшы аял боло турган болсо, мындай сыпаты бар аял боло турган болсо, мындай аялды эч кайсы эркек урубайт, сокпойт, сөкпөйт, кое бербейт, ар дайым бекем кармайт. Магнит болуңуз, алыстата турган эмес, тарта турган. Ошол сыпаттар менен сиз 100% тарта аласыз күйөөңүздү. Ошондуктан ошол сыпаттарды өзүңүздө калыптандырыңыз, эже карындашым. Балам күчтүү лидер, башкаруучу болсун, жоопкерчиликти ала билсин. Кээ бирлер күйөөсүн арзана берет. Күйөөм жоопкерчилиги жок, жалгоо телевизор көрөт, телефон чукулайт, мен менен внимание бербейт, иши жок, жоопкерчилик ала албайт дейт да, бир иш колунан келбейт, ынжык дейт. Ошондой болуп калбасын десеңиз, балаңыз күчтүү лидер болсун, жоопкерчиликти ала билсин. Бизнес бул жоопкерчилик, канча жоопкерчилик күчтүү алганы сайын эркек ошончолук өнүгөт да. Эркектигин далили дагы ошо жоопкерчилигинде турат негизи. Кээ бир бойдоктор бар, 35ке чыккан бир аялды башкара албай, үйдөн албай жүрөт да. Бойдок бул 40 бойдок, 40 бойдок дейт го, ошо 40 бойдок болуп жүрөт. Кээ бирөөлөр 25-30 жашта 4 аялды башкарып жүрөт. 4, мындайча айтканда 4 адамга продукт, 4 адамга үй дегени да. Ошондой жоопкерчиликти алып жүрөт. Айтайын дегеним чындыгы эркектикке байланыштуу бул маселе. Кээ бирөөлөр 40ка чыкса дагы жаш бала бойдон, кээ бирөөлөр 15ке чыгып чоң эркектин ишин кылып жүрөт. Ошондой жоопкерчиликтүү болсун десеңиз балаңыз, үйүңүздө кой багыңыз. Эшек болсо ат, каражатыңызга байланыштуу. Ат болсо ат алып бериңиз. Кой алып бериңиз. Майда чүйдө тоок, баягы индюк, кулу деп коет. Биз баткендиктер кулу кала дейбиз. Ошо кулу алып бериңиз. Бул не десеңиз, неге мындай нерселерди айтып атасың десеңиз, себеби балаңыз ушул нерселерден жоопкерчиликти баштайт да. Айылдагы балдар келип ишекти ошто карасаңыз, көпчүлүгү айылдык балдар. Келип кафе салган, ресторан салган, бизнес кылган, курулуш компанияларды кылган, булар айылдык эле балдар. Көп айылдык балдар. Көпчүлүгү. Бизде шаарда келип күчтүү окугандар, шаардыктар көп балдар, ошолордун колунда иштеп калат. Булар компанияларды ачып алган. Неге десеңиз, булар жоопкерчилик менен чоңойгон да. 4 койду алып, мисалы үчүн, бир эшекти алып, анан 4 тоогуту алып берсеңиз, ага жем бериш керек, суу бериш керек, убактысын караш керек, койду талак алып барып, кайра алып келиш керек. Мынча күндө сатса, мынча күндө семирсе, мынча пайда кылат экен деп, бала жаштыгынан жоопкерчилик алып, койду караган, тоогуту караган, ошончо нерсеге жоопкерчилик ала баштады да ал жаштыгынан. Алып чоңоюп, бир аялдын жоопкерчилигин жөн эле аманатка таркамай алат да. Балаңызга жаштыгынан жоопкерчиликти үйрөтүңүз. Ошондуктан айылда күчтүү, ошондуктан да күчтүү адамдар айылдан тарбия алып чыккан да. Айылдын тарбиясы башкача баары. Көчмөнчү эл дейбиз го, көчмөн элдерди байкасаңыз, күчтүүлөрдүн бүт бардыгы жолдо, айылда тарбия алган. Балаңызды каникулдарда, 3 ай каникул болот, кышында каникул болот, азыр каникул өтө көп. Айылга алып барыңыз. Жоопкерчиликти үйрөтүңүз демекчимин да. Квартирада төкүчтүк абал ичинен чыкпай, балкондон чыкпай, телефондон чыкпай калбасын, телефондогу мусор мээсин толтуруп калбасын. Балаңыз кругозор өссүн, жоопкерчилик алганды билсин. Жөнөкөй нерседен баштаңыз. 21 кылымда, 26 жылда сени өлтүрө турган эң коркунучтуу нерсе сен үчүн, мен үчүн, бардыгыбыз үчүн бул комфорт. Комфорт зонасы. Жылуу квартира, жылуу жумшак дивандар, жастыктар, бир кирсең телефон, каалаган нерсеңди көрүп аласың. Бир мындай сайсаң телевизор, каалаган сериалыңды көрүп аласың. Билесиңби, кааласаң торт, холодильникти ачсаң жүзүмү бар, башкасы бар. Мисалы ата бабаларыбыз жөн эле бир нерсени жегенде, тияка барып, огородду башыга барып, жүзүмдү алып келип, бир чыкканда узакка барып, туалетке барып кирет эле, бир нерсени чыгарайын десе дагычы. Бүгүн 1 метр туалет, 1 метр душ, комфорт зонасы бизди чарчатты байкасаңыз. Сиздин проблемаңыз бүгүн комфорт болуп калды. Каалаган нерсеңиз бар, каалаганда уктайсыз, каалаганда телефон киресиз, каалаган нерсеңизди көрүп аласыз.
жаштарыбызчы мастурбацияга берилип калаган нерсесин жеп ата бабаларыбыз бир аялга үйлөнөт эле, ошол өмүр бою бир аялды көрүп өтүп кетет эле. А бүгүн телевизорго кирип, телефонго кирип, бир көргөндө 20 менен көрүп, 20 менен ойдо жыныстык катнаш кылып коюп атат. Ошондуктан ал туман жашоосуна кирип алып, туман жашоосунан чыга албай жүрөт, караңгы жашоодо. Эч нерсе кылгысы келбей, зеригип, чарчап, өзүнө өзү уйкусу келип ардеке болуп жүрөт да. Тетик эмес, сергек эмес жаштарыбыз. Уйкуда дагы эле баягы бешикте жатат. Жаштарга мына ойгото турган нерсе, сергите турган нерсе, тебе турган нерсе теппей калды да. Неге? Себеби бирөө бул комфорт, жылуу квартира, жылуулук, жумшактык барып бизди, жеңил желпи жашоо бизди кадимкидей көргө тыгып койду. Кыйынчылыкта турат. Рахат жумшактыкта эмес, рахат жеңил жашоодо эмес, рахат кыйынчылыкта. Жөн эле 2 саат барып чуркап келген, жок күйбек менен. 20 километр чуркап келген, чуркагандан кийинки чувствованы сезген. Ушундай рахат, ушундай кайф. Адам эс алганда эмес, адам кыйналганда рахат алат. Ушуну билип алайын экен işte. Ошондуктан кыйын учурлар кыйын адамдарды тарбиялайт деп Дубайдын шейхи бекерге айткан эмес. Дубайдын бомушунан Дубайдын шейхи болуш үчүн аракет кылышыбыз керек. Жөн эле жатак болуп бир натыйжага жетпейбиз. Комфорт зонасы бизди өлтүрүп коет. Комфорттон чык.